Андижан мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда байланыштарды түзүү боюнча буга чейин сүйлөшүүлөр болуп, анын негизинде бирдиктүү иш алып баруу үчүн жакындан таанышып, маалымат алышуу үчүн Андижан мамлекеттик университетинен атайын делегаттар келишти. Конокторду Достук чек ара бекетинен Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошев баш болгон жамаат тосуп алышты. Алгач келген коноктор чет өлкөдөн келген студенттердин көпчүлүгүн камтыган медицина факультети менен таанышты. Андагы студенттер окууда жана практикада пайдалануучу заманбап жабдыктар менен толукталган бөлмөлөрдүн ар бирине кызыгуу менен көз чаптырып, өз бааларын беришти. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Расул Авазбеков делегаттарга университеттин автоматташтырылган окуу системасы боюнча кенен маалымат берди. Управление качества должна быть автоматизировано. Более приземленные цели. Андан соң коноктор Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы менен биргеликте жаңы окуу жылында пайдаланууга берилген Кыргыз-Кытай факультетинин имараты жана ички шарттары, ошондой эле Кыргыз жана Кытай элинин маданиятын чагылдырган көргөзмөлөр менен таанышып чыгышты. Мына ушул келүүдө биз аябай чоң таасирлер алдык. Университеттин жетишкен жактарын көрдүк. Медицина факультетине бардык. Бул жерде Конфуций институтун көрүп турабыз. Мына ушул көргөн жетишкендиктерден мен өзүм улутташтарыма жетишкендигинен аябай сыймыктанып турам. Анткени биз ушул эл аралык байланышыбызды өзбек жана кыргыз элдеринин ортосунда байланышты дагы да өнүктүрүшүбүз керек. Мындан сырткары Кыргыз Европа факультетинде жайгашкан дата центр менен таанышып, маалымат алышты. Андижан мамлекеттик университетинен келген өкүлдөрдүн Ош мамлекеттик университетине болгон таанышуу иш-чарасынын кийинки кадамы ректор Канибек Исаков жана бир катар окуу бөлүмдөрүнүн жетекчилиги менен болгон тегерек стол болду. Мында окуу жай жетекчиси Канибек Исаков сөз сүйлөп, аталган университет менен болгон кызматташууда Ош мамлекеттик университетине жакшы таасирин тийгизүүчү программалардын үстүндө кызматташууну ар дайым колдоого аларын белгиледи. Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстандын президенттеринин Бишкек жана Ташкент шаарларындагы жетишилген келишимдеринин Ош жана Андижан шаарларына Кыргыз Республикасынын делегацияларынын барып кызматташуу болгон жетишкен келишимдердин негизинде биз Андижан мамлекеттик университети менен азыр тыгыз байланышта иштөөнү максат кылып жатабыз. Мына бүгүн Андижан мамлекеттик университетинен чоң бир делегация келип, биздин университет менен жакындан таанышып, мындан ары кантип чогуу иштейбиз, ошол пландарды сүйлөштүк. Бул өтө көп тармактуу, өтө көп багыттагы иштер болот. Ал маданият тармагында, илим тармагындагы, окуу процессинде дагы бир нече пункттарды биз белгиледик. Мындан ары дагы биздин эми Ош мамлекеттик университетинин делегациясынын Андижан мамлекеттик университетине сапары күтүлүүдө. Мындан ары ар бир факультет өзүнүн тиешелүү факультеттери менен чогуу иштешет. Мында катышкан эки өлкөнүн окуу жайларынын жамааты билим берүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге көтөрүү үчүн кызматташууларды жүргүзүү боюнча сунуш пикирлерин ортого салышты. Өзгөчө жаш окумуштууларга шарт түзүү, академиялык мобилдүүлүк боюнча аркылуу адистиктеги студенттер арасында мөөнөттүү алмашып окутууларды жүргүзүү, фестивалдарды биргеликте уюштуруу, ошондой эле спорттук иш-чараларды өткөзүп туруу жана башка ушул сыяктуу байланыштар жаатында бир катар маселелер колдоого алынды.